Assalamualaikum жаман. Ал көріп алған келгенде видите, вход 2 дейді. Но осы жерге келгенде видите, бұл специально для ЕАЭС, Қырғызстан, Қазақстан деп тұрады. Осы жерге келгенде, а бұяқ жақта болса вход 1, вход 2 дегендер бар болса, именно біздің өзбек, тажик туғандардың немесі де патент алғанға, бұлар медсправкаға, бұлар бұяққа отдельный очередь тұршады да. Бұяққа көп очередь, бұяққа тұрып алады. Сразу түзеле бұяққа өтіп тұрып, мұндан өтіп тұрып, 2Аға кіресіңер. Ештеке очередь жоқ. Бұяқ болса башқача. Бұяқта вообще страшный очередь, так что бере алла. Буга чейин Орусияда жаңы мыйзам аркылуу мигранттарга бир топ оорду келип жатканы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар тарабынан көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү бул маселенин айланасында сунуштарын берип, чечүү жолдоруна токтолушкан. Миңден ашык киши катар менен турушат да. Медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз. Буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Медицинский осмотр өтүш керек, же андай ушул бир шылтоолор менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар. Кызмат көрсөтүү дагы, балким ал жерде дагы чектөө болуп атат. Жогорку кеңеш менен мамлекеттик думанын ортосунда биргелешкен деп түзөбүзбү, же жогорку кеңештин бир тараптуу кылып түзөбүзбү, бир комиссия түзүп туруп эле ошол Россиянын эң чоң шаарларында иштеп аткан биздин жарандардын абалы жөнүндөгү маселени бир сыйра барып көрүп келиш керек. Себеби ал жерде аябай момундай социалдык маселе толуп турат. Мүмкүн ага тышкы иштер министрлигин, эмгек министрлигин кошо киргизип туруп анан барып жеринен изилдеп келип, анан тийиштүү мыйзамдарга биз маселени коюшубуз керек. Россия 2021 жылдын 29 декабрында чет өлкөлүк жарандардын мыйзамдарына жаңы эрежелерди киргизгени маалым. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарал. Мыйзамга баш ийбегендер айып акчага жыгылып, кара тизме менен өлкөдөн чыгарылат. Учурда жогорудагы процедуралардан өтүүдө кыйынчылыктар жаралып, мигранттар арасында наразычылыктар көбөйүп, бийлик башындагыларга кайрылуу жолдошууда. Бул тууралуу толугураак Асель Сыдыкованын материалында сөз болот. Бул жака келгенде чыкканыңыздардан кийин экинчи вход. Күн сайын Россиянын Сахарова миграциялык борборунда миңдеген жарандардын узун кезеги жаралууда. Бул жерде алар жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Эгер Орусиянын аймагына кирген чет өлкөлүк жарандар жогорудагы процедуралардан өтпөсө, айып акчага жыгылып, кара тизме менен өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Буга чейин Россия 2021 жылдын 29 декабрында чет өлкөлүк жарандардын мыйзамдарына жаңы эрежелерди киргизип, ал күчөтүлгөн тартипте иштей баштаган. Эми мынтип мигранттар 3 ай сайын медициналык кароодон өтүп турушу керек. Ребят, куда вы лезете все? По одному заходим в вертушку. Бул жерде кыргыз жарандарыбыз аз болчубуз. Бүгүн келсек, народ өтө көп экен, действительно адамдар тыгылып очередте турушат. Кээ биркилер да эртең менен келип, до сих пор турабыз азыр очередте деп эшикте. Ошону айтылгандар, желательно тезирээк келип кылып коюңуздар. Бул закон баардыгыбызга тиешелүү экен. Кээ бирки подписчиктерден суроолор келдат. Мен таксистмин, же болбосо мен Москвага жөнүп мындай эле мыймага келмеди, мен жасашым керек бекен, шарт бекен дегенге жооп айтып кетейин. Ооба туугандар, жасашыңыздар керек. Себеп дегенде биз Россия территориясына киргенден кийин обязательно бул законду аткарып коелу. Неге дегенде кылбаган болсок, булар бир ай мөөнөт өткөндөн кийин секин черный списокка, же болбосо если көчөдө барсаңыз, полиция очуп калсаңыз, депортация же болбосо административный штраф тагын алып калышыңыздар мүмкүн экен да. Мигранттар акыркы учурда Орусияда иштөө кыйындап, талаптар катаалдашкан айтышууда. Анда бизге ЯЭПке киргенден эмне пайдасы бар эле дегендер бийлик башындагыларга кайрылышууда. Таможня союзда бизге мигранттарга кандай пайдасы бар, пайдаларын биз көрбөй атабыз да.
мигранттарга акыркы бул жаңы жылдан бери аябай жашоо шарты оор болуп кетти. Кысымга алды. Толка мигранттар черный гана, стройкага гана иштей турганда. А биздин жаш кыз келиндер эмнеге иштейт? Даже питание столовая деген эмелерге да ишке албасын деп чечим чыгарып атышат. Ушу мен суранат элем ошол жогорку ушул эл өкүлдөр жыйын депутаттардан, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтен, ушу тышкы иштер министринен, ушу бардык ушу мигранттарга тиешеси бар ушул биздин ат уулдарга биз ушу кайрылып кетет элем. Ушул маселени бир ийип отуруп түз кеңешип ушу маселени бизге чечип берсе жакшы болот эле. Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бараткан 11 жаштагы кызды маршрутканын айдоочусу сүзүп кеткен. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 17 февралда саат 17:00 чамасында номер 138 маршруттугунанын 29 жаштагы айдоочусу Ден Сиапин көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Каракумский көчөсүнүн кесилишинен жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 11 жаштагы окуучу кызды сүзүп алган. Натыйжада жөө жүргүнчү номер 3 шаардык ооруканага жеткирилген. Маршрутканын айдоочусу жол чырактын кызыл белгисинде өтүп кеткен. Учурда автоунаа убактылуу токтоочу айып короо жайына токтотулуп, жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Ал эми учурда Honda Serve унаанын айдоочусу изделүүдө. 2022 жылдын 15 февралында УКМК тарабынан республиканын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин 345-беренесинин 1-бөлүмү кызмат адамдарына пара берүү боюнча Баткен облусунун аймагында контрабандалык иштер менен алектенгендердин бири өлкө жараны кармалды. Аталган жаран Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы аркылуу контрабандалык жүктөрдү ай сайын тоскоолдуксуз алып өтүү үчүн УКМК кызматкерине 50 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан учурда кармалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Таластын Манас районунда 13 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 18 февралда облустук оорукананын башчысынын орун басары Нургүл Момбекова билдирди. Маалыматка караганда кош бойлуу кыз облустук ооруканага 16 февралда жаткырылган. Текшерүү учурунда анын 27 апталык боюнда бар экени аныкталган. Мындан сырткары бейтап кичине кезинен эле талманын оор түрүнө чалдыкканы белгилүү болгон. Бейтап ден соолугуна байланыштуу ичиндеги баланы убагына жетип төрөй албайт. Анын үстүнөн баланын 5 баш сөөгү өспөй калганы аныкталды. Боюнан операция жолу менен алдырыш керек, деди Нургүл Момбекова. Облустук милиция аталган факты боюнча бейтаптын апасы 8 февралда арыз жазганын билдирди. Иликтөөнүн жыйынтыгында шектүү катары 45 жаштагы өгөй атасы кармалган. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 154 зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жумгал районунун тургунунун үйүнөн 5 ок атуучу курал 13 огу менен табылды. Бул тууралуу Нарын облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык бүгүн 18 февралда райондун аймагында Арсенал аталышындагы операция өткөн. Анын алкагында Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жергиликтүү айыл тургундарына профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө Жумгал районунун тургуну 1947 жылы туулган жарандын үйүнөн 2 сайлуу 3 сайсыз ок атуучу куралдар, ок атуучу куралдын 13 огу мыйзамсыз сактап жүргөн жана 4 капкан табылган. Кыргызстандын жана Тажикстандын чектеш аймагында жашаган элдин аксакалдары ынтымак жолугушуусун өткөрүштү. Жолугушуу 19 февралда өткөнүн Азаттык радиосуна Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов айтып берди. Ынтымак жолугушуусу болду. Лейлектин чек аралаш айылдарынан 40-ка жакын аксакал, Тажикстандын Гафуров районунан аксакалдар келди. Жалпысынан 100дөй адам болду. Ынтымак чай ичип, аралашып отурушту. Көпчүлүгү бирин-бири тааныйт экен. Кыргызстандын Борбордук айылы менен Тажикстандын Хистеварс айылдары чектешкен жерде уюштурулган жолугушууга Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов жана Тажикстандын Гафуров районунун башчысы Зафарбек Давлодзо да катышты.
Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 2002 жылы башталган. Ортодогу чек ара сызыгынан 60%га жакыны такталган. 2021 жылдын жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Кийин сүйлөшүүлөр уланып, эки тараптуу жыйындарды пландуу негизде өткөрүү тууралуу макулдашылган. Быйыл 27 январда Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып, ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жарат алса, Тажик тарап 2 жараны навыт болуп, дагы 10 адам жарат алганын билдирген. Бул жолу да тараптар бири-бирин айыптаган, билдирүүлөрдү жасаган. Булак Азаттык.